Ey! Ey Müslümanlar! Ey! Ey! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум достор, кандайсыздар? Кечеги 9 май баарыңыздардын улуу ата мекендик жеңишиңиздер менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бүгүнкү биздин жаркылдап, күлүп, чайнап, тынч заманыбызга себепчи болгон биздин чоң аталарыбызга Алла ыраазы болсун, чоң рахмат айтабыз. Урматтуу мекендештер, кече жакында ошол 9 майда майрамдык күрөш болгон Кыргызстанда, анын артынан бир аз ызчуу болгон да. Ал жерде эки балбан күрөшкө чыккан, бир балбан экинчи балбанды дароо эле секундка жеткизбей чаап койгон. Ал эми экинчи балбан болсо заланып кеткенби, же болбосо намыстанып кеткенби, байкатпай туруп эле экинчи балбан дагы чаап койгон да. Марлен балбан, Марлен чыгып туруп, бирок Үч достун биттасы. сызыктуу күрөш кылып берип атасыңар. Esa oldu. Ey Müslümanlar! Ey! Bismillahirrahmanirrahim. Спортсмен негизи ушул жеңилгенди билиш керек да, жеңген адам жеңилгенди билиш керек. Күйөрмандар күйөрмандыгын кылып, бүт ортого келип мушташып кетен деген да, ызычы болуп кеткен да. Кудайга шүкүр, ал жерде биздин максат ажыбыз бар экен. Ошол жерде сөз менен эмес, Куран менен элди басаңдатып, элдеги ичиндеги шайтандарды кууп чыгып, Курандан сүрөлөрдү окуп, баягы ызычын токтотуп коюшкан. Oldu. Давай, тыштан кылам. Бүттү. Урушчан келди. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Барыңыздарга жараткан Аллахтын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Көпчүлүктүн суранганы боюнча, кечеги күрөштөгү чыр-чатак боюнча сөз ката кетейин дедим. Ал жерде аябай жакшы майрамдык маанайда өтүп аткан. Албетте эки палван чыгып, бири экинчисин ушул таза жерге чапкан. Көрүп турдук бардыгын. Анан кийин спорттук маданият чапкан, жыгылган палванды тургузуп, кайра машаалла кучакташып, анан кетишчү да. Тургузганда тиги жыгылган палван аябай ачууланып, ызаланып, өзүн ушу кармай албай, жыгыткан палванды жерге бир чаап берди кайра. Ушу туура эмес кылды, но бир чаап берди. Анан эле эмнеде 30-40 киши күйөрмандардан ар жактан эле ушул баса калды да. Барып туруп ушул жерди барып токмок алып берди. Ушул тиги бир ката кетирсе, күйөрмандар бул жерде 30-40 ката кетирди да. Бул кичине маданиятсыздык болуп калды. Дагы жакшы, Кудайга шүгүр, ошол жерде милиция кызматкерлерине рахмат. Учурда келип калды дагы, учурда келип калып, ошо баланы коргоп, тияк бияктан менен ажыратканга аракет кылып калды. Бирок күчөйүп баратат, карасам, тиякта мен токтогула микрофонду алып кыйкырсам дагы токтобой кетип атат. Анан Ихлас сүрөсүн
Kur'andагы Falaq сүрөсүн, Нас сүрөсүн окуй баштадым. Себеп дегенде бул сүрөлөрдүн чоң таасири баягы шайтанды кубалай турган, ачууну баса турган, ушундай өтө чоң таасири бар, кызыккандуулукту баса турган чоң таасири бар. Кайра окуганымда анан тынчтанып кетти. Акырын кулактарына Кур'андын аяттары кирди. Шайтандын азгырыгы өзүн билбей калган учурларда ушул сүрөлөр окулат да. Өзүнүн ачуусун алдырып атканда, көзү кызарып ошондо жаман нерсеге кетип атканда, баардыгы жинденгенден да. Жин шайтандар ошондой жинденгенде чат. Баардыгы тынчтанып калды. Болбосо мына буйормандардын эмне иши бар аерде? Жакшынакай туруш керек. Ал жерде судья деген бар. Эгерде ошо туура эмес иш кылдыбы, аны жазалай турган, дисквалификация кыла турган, жоксо да башка чарасын көрө турган судья дегендер бар да. Мына ошентип анан кийин тополоң болуп кеткенден кийин Кур'ан Каримдин аяттары менен, берекеси менен баардыгы альхамдулилля тынчтанып кетти. Бирок албетте андан кийинки спорт уланып кетти, баардыгы жакшы маанайда. Жараткан Алла Таалам баарыбызга кызыккандуулукту баса турган, бири-бирибизди сыйлай турган, жакшы спорттук маданиятты өнүктүрө тургандарга кошкон болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Урматтуу Москва шаарынын мекендештери, кимге границага кирди чыкты кызмат керек болсо, анда ушул Волгоград проспектинин биринчи выходунда жайгашкан Алтынбек агабыздын команданы сунуштайбыз туугандар. Бул жерде мындай Мерседестер жана Альфардтар жаңы үлгүдөгү комфорт машиналар менен границага ката тургандар. Оң тарабында Алай Лагман. Ушунун жанында биздин агаларыбыз Казакстанга кирди чыкты кызмат аткарып тургандар. Келе бериңиздер, барыңыздар, күтөбүз. Ал эми кече жакында Садыр Жапаров Москвага келген, парадка катышкан жана ошол жерде ал жерде мындай биздин жоокерлерибиз формалары менен өздөрүнүн баскан туруму менен элди суктандырган. На марше военнослужащие батальона почетного караула Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской республики. Возглавляет строй полковник Нурбек Дуйшенбаев. Вооруженные силы Республики Таджикистан. Кече ошол парадта элди бир суктандырган Садыр Жапаровдун кылган аракети баягы жерге ошол кызыл аянтчага биздин байрагыбыз, кичинекей байрагыбыз түшүп калыптыр да, ошону асфальттан сыйрып карап чөнтөгүнө алып койгону дагы бул өтө бир көпчүлүктү бир суктандырып сүйүнтүп аткан учуру. Ал эми кече жакында спортсмен биздин сыймыгыбыз Самат Кыргыз дагы спорттук мелдешке чыгып, өзүнүн соперникин жеңип алып, Кыргыз элини сүйүнттү.